Достор, ассаламу алейкум. Москвадан сүйлөйбүз. Универсал Кеji YouTube каналынын катталуучулары барыңыздарга салам жолдойбуз Москвадан. Бүгүнкү число 13 январь, 3 күн, среда. Метро Таганскада кетип атабыз. Сиздерди бир сыйра Москваны көрбөгөн кыргыз болбосо керек, Москвага келбеген кыргыз болбосо керек. Сагынгандар үчүн бир сыйра көчөлөрүн көрсөтүп коеюн деп чечтим. Бизде күн минус 10-11 болуп атат. Аябай суук. Ошол эле маалда күн тийип турат. Азыр метро Таганская улица. Өз метро Таганскаядабыз. Не деген улица экен? Таганская площадь 88 дейт. Ушундай улицада турат экенбиз. Окей. Мына жерде чайхана Баракат деген бар, биздин кыргыз мекендештер иштейт. Абдан сонун чайхана. Ашы жакшы. Ушул жерге келип тез-тез тамактанып турабыз. Бир туугандарыбыз, ата-энелерибиз, досторубуз менен. Азыр биз метро Павлецкаяга сапар алып жатабыз. Мына жерден өтөбүз. Так, жолдор азыр бизде бир аз муздар эрип кир болуп атат. Качествого кечирим сурайм. Өзүм болсо ушул доставкада иштейм. Яндекс Про деген любой жерден алып берем заказды. Кайсыл жерден заказ берсе ошол жерден тамак аш, буюм, не болсо кымбат баалуу ноутбук, ошол нерселерди албайбыз. Жаныбарларды албайбыз, иттерди. Мындай запрещенный нерселерден башкасын баарын алып ташый беребиз. Бул иш графикти өзүң каалагандай иштейсиң. Сени бул жерде бирөө иште дебейт. 12 саат иш болот. 12 сааттан кийин приложение өзү автоматически жабылат. Буну биздин катталуучулардын, подписчиктердин ичинен билгендер болсо керек. Москвадагы Яндекс Про деген доставканы азыр Москвада эң эле актуальный иштердин, жумуштардын бири бул доставка. Доставка бул жакшы жумуш. Машина менен иштесе болот, велосипед менен иштесе болот, пешком иштесе болот, коомдук транспорттар менен. Ар кандай жолдор менен эми өзүбүздүн жагдайыбызга карап иштей берсек болот. Иш аябай жеңил. Ошол эле маалда бирок кечке көчөдө жүрөбүз. Моундай көчөдө жүрүшөт, азыр могу машина тосуп калбаса эле, тиги кетип атат. Пробка Москва ар дайым. Москванын пробкасы мындай пробка эч бир мамлекетте жок болсо керек. Бизден Москвада катталуучулар болсо комментарийге сөз жазыңыздар. Ким кайсыл метродо, ким эмне жумуш кылат, кимде жумуштар болсо жакшы комментарийге калтырыңыздар. Сиздердин комментариңиздер кимдир бирөөгө балким пайдасы тийип калар. Сууп иш кылып калыңыздар. Мынакей Москва. Азыр сиздерге музыка коюп берейин.
Москвада кыргызча музыка уксаң аябай сонун эмнегедир. Тугандар, биз метро Павлецкаяга келип калдык. Кольцевой линия, жашыл ветка. Билгендер болсо керек. Окей. Биздин көп эле тугандар метро менен жумушка барып, метро менен кайра жумушка келгендиктен жердин астын эле көрүп, жердин үстүн көрбөй өткөндөр тугандарыбыз да аябай көп экен да. Окей. Бұл жерде Павлецкий вокзал бар, бұл жерден түз Домодедово аэропортуна барсак болот. Ушул менен биздин кыскача видео баяндамабыз аяктайт. Сиздер мурунку видеодо жанагы ашанды тартканда комментарий калтырган экенсиздер. Скидканы тартып бер, кийимдерди, буюмдарды тартып бер деп. Мен кичине сыркоолоп үйдө жатып калдым, буйруса сөзсүз тартып берем алар жөнүндө дагы. Азыр мен заказыма жакындап калдым. Достор, сиздер менен Универсал KJ YouTube канал болду. Каналга жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар абдан. Абдан маанилүү сиздин комментарийлериңиз. Кийинки видеодон жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.